Саламатсыздарбы, биздин Ыйман Медиа каналыбыздын катталуучулары. Албетте сиздер үчүн пайдалуу кеңештерди чыгарууга даярбыз. Андыктан биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Сиздер үчүн эң жөнөкөй, биз үчүн маанилүү. Эгерде өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Акча, байлык, мал, мүлк, ар кандай балуу нерселер бизди өзүнө кул кылып жатышат. Азыр байлык үчүн ата-энеден алыстап, аларды унутуп койгондор да бар. Бир тууган ага-энелер үй-жай талашып, ызуучу болуп жатышат. Заңгыраган үй-жай куруу үчүн эркектер биз өз аялдарын иштетип жатышат. Азыркы максат адамдардын көзүнө заңгыраган үй салы, акыркы маркадагы машина айдоо жана эң чоң той өткөрүү. Азыр көп адам айтышы мүмкүн: "Эй адамдар, азыр бактылуу жашаш үчүн акча керек" деп. Ошол адамдарга бир суроо: ошол көп акчаны тапкыча бактылуу жашашыңызга кепилдик бере аласызбы? Эгерде ооба деп жооп бере турган болсоңуз, анда бул кишинин айткандарына көңүл бөлүңүз. Стив Джобс дүйнөдө атактуулугу эң жогору болгон компаниянын негиздөөчүсү. Бул инсандын компаниясынын атактуулугу Россия Федерациясындагы Газпром компаниясынан да жогору. Бул адам iPhone'ду ойлоп тапкан жана Apple компаниясынын башчысы. Apple компаниясынын 2019 жылкы пайдасы 200 миллиард. Ар жылы жаңы iPhone чыкканда адамдар аны сатып алуу үчүн күндөп кезекке турган. Эми элестетиңиз, сиз ушул компаниянын башчысы болгонуңузга эмне кылат элеңиз? Мына сага. Жашоо бир жылда 200 миллиард компанияны болгондо менден өткөн бактылуу адам болбосо керек деп ойлодуңузбу? Эми келиңиз, ушул компаниянын негиздөөчүсү Стив Джобстун сөзүнө назар салалы. Стив Джобс 2011 жылы ашказан оорусу менен дүйнөдөн өткөн. Ошол мезгилде Стив Джобстун 7 миллиард акчасы болгон эле. Өлүмүнө саналуу күндөр калганда эмне деп айтканын билесизби? Стив Джобстун өлүмүнөн мурдагы айткан сөздөрү: "Бул жалган дүйнөдө жогорку ийгиликтерге жетиштим. Башкалардын көз карашы боюнча менин жашоомдо бактылуулуктан башка эч нерсе жок. Тактап айтканда, кайгы капаны билбейм. Бирок менин жумушумдун башка кубана турган нерсеси жок. Байлык бул менин жашоомдо таяныч болчу. Бирок мен азыр ооруканада жатып, өткөргөн өмүрүмдү эстеймин. Ушул күнгө чейин жыйнаган байлыгым өлүм алдында эч нерсе эмес экен." Сиз өзүңүзгө акча менен айдоочу сатып алышыңыз мүмкүн. Ишиңизди жасатууга кызматчы да жолдой аласыз. Бирок ооруңузду башка бирөөгө өткөзүүгө болгон байлыгыңыз менен да адам таба албайсыз. Кымбат нерселерди сатып алышыңыз мүмкүн, бирок жашоону сатып албайсыз. Жылдар өтүп, улгайган сайын биз акылдуу боло баштайбыз да карыганда түшүнөбүз. $30 сааттагы, $300 сааттагы бир убакытты көрсөтөт. $3000 машина менен да, $5000 машина менен да бир дарекке барасыз. Жолдор өзгөрбөйт. Ошол эле жол менен үйүңүз 3 соттик болсо да, 30 соттик болсо да, ал үйдө эч ким болбосо баары бир жалгызсыз. Бизнес класстагы самолет менен да, эконом класстагы самолет менен учсаңыз да, самолет куласа, сиз дагы эл менен чогуу кулайсыз да. Бул Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобстун сөздөрү болчу. Байлыктын артынан кууп, ата-энесин унуткандарга, балдарынын ата-эне мээриминен зар кылып, акча үчүн арам-дарам дебей, акча деп ибадат кылбай жүргөндөргө суроо: тапкан байлыгыңыз сизди өлүмдөн куткара алабы? Жок. Жок болсо, өлүмдөн кийин тозок отунан куткара алабы? Жок. Анда эмне үчүн байлыкты кыялданып жашайсыз? Биз бул окуябызды Курани Карим аяты менен жыйынтыктайбыз. Ар бир жан өлүм татуучу. Кыямат күнүндө эч күдүм күмөнсүз ажыроо соогуңарды толук бойдон аласыңар. Анан ким тозоктон четтетилип, бейишке киргизилсе, чыныгы бакыт талайга жетесиздер. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.